Бир жакын таанышыбыз бала чагы өтө кыйынчылыкта өткөндүгү жөнүндө айтып берер эле. Жогорку окуу жайына окуу үчүн ага ата-энеси тараптан же башка жакындары тараптан жардам болбогондуктан жогорку билим ала албай калып, азыркы учурда жумушсуз, материалдык жактан көйгөйлөрү толтур экендигин айтып, ар дайым даттана берчү. Ал эми башка бир таанышыбыз болсо, мурда жокчулуктан ал дагы аябай кыйналганын, бир топ жогорку окуу жайларга окууга аракет кылып өтпөй калганын айтат. Бирок бул таанышыбыз канчалаган кыйынчылыктарга карабастан өз алдынча китептерди окуп, өзүн өзү өнүктүрүүгө көп көңүл бөлгөнүн жана күнү түнү тынбастан катуу эмгектенгенин баса белгилеп, ошол себептүү азыркы учурда өзүнө жетиштүү, бай жашаарын айтат. Биринчи таанышыбыз сыяктуу адамдар реактивдүү деп аталат. Алар көңүлүнүн баарын өздөрү өзгөртө албай турган нерселерге бурат да, ар кандай оор кырдаал үчүн өзүн эмес, өзүнөн башка адамдарды күнөөлөп өтүшөт. Экинчи таанышыбыз сыяктуу адамдар проактивдүү адамдар деп аталат. Алар өзүнө ишенимдүү болушат, өзгөртүүгө мүмкүн болбогон факторлорду эске албастан, чындап өзү өзгөртө ала турган нерселерге гана көңүл бурушат. Бул абалды өзгөртүү үчүн мен азыр эмне кыла алам деген суроону өзүнө берүү адамдар үчүн аябай оор сезилет. Анткени бул суроонун жообу уйкусуз өтчү түндөр, кыйынчылыктар жана эмгектенүү менен байланыштуу. Биздин мээбиз оордон качып жеңилге тартылып тургандыгы үчүн кээ бир адамдар алга карай аракет кылгандан коркушат. Ошондуктан айланадагы ар түрдүү абалды жана башка бирөөлөрдү күнөөлөшөт да, эптеп эмгектенүүдөн качышат. Ийгиликтүү адамдардын биринчи сапаты алар проактивдүү болушат. Көңүлүнүн баарын колунан келе турган, өзгөртө ала турган нерселерге бурушат. Ар бир эле адам бул жашоодон өткөндө артынан өзү тууралуу жакшы сөздөр айтылуусун каалайт. Эгерде адам өзүнөн мен бул жашоодон өткөндөн кийин адамдар мени кантип эскерүүсүн каалайт элем деп сурап турса, анда ал адам жашоосун түп тамырынан бери өзгөртүүгө сөзсүз аракет кылат. Демек ийгиликтүү адамдардын экинчи сапаты алар иш аракеттеринин натыйжасында эмнеге жетүүнү кааларын алдын ала билишет. Бул жашоодо эң эле маанилүү деп эмнени эсептейсиз деген суроо узата турган болсок, анда көпчүлүк адамдар ден соолук, үй бүлө жана башка дагы ушул сыяктуу баалуулуктарды атап бермек. Эч ким телевизор көрүү, Facebook, Instagram же WhatsApp'тагы статустарды окуу деп жооп бербейт го деп ойлойбуз. Эми жакшылап көңүл буруңуз. Биз көпчүлүк убактыбызды эмнеге коротуп жатабыз? Телевизор, Facebook, Instagramгабы, же ден соолукту чыңдоо үчүн спорт менен машыгуугабы, же үй бүлө менен болгон мамилени бекемдөөгөбү? Сиз өзүңүз чындап маанилүү деп эсептеген нерселерге көбүрөөк убакыт бөлүңүз. Сиз алек болуп жаткан нерсе сиздин максаттарыңызга жетүүгө пайдасын тийгизбесе, анда ал нерсеге убакыт коротпоңуз. Убакыт акча деп коюшат, бирок убакыт акчадан да бир канча эсе баалуу болуп эсептелет. Себеби эгер акча түгөнсө, аны кайра иштеп тапса болот. Ал эми өтүп кеткен убакытты эч качан кайтарып алууга болбойт. Мына ошондуктан ийгиликтүү адамдардын үчүнчү сапаты чындап баалуу болуп эсептелген нерселерди биринчи планга коюу. Сизде жана бизде бирден рестораныбыз бар деп элестетип көрөлү. Сиздин туруктуу кардарларыңыздын базасы 5000 адам. Биздин да туруктуу кардарларыбыздын базасы 5000 адам дейли. Биз рестораныбызга келген кишилерге сиздин визиткаңызды бөлүшөбүз. Сиз да рестораныңызга келген кишилер менен биздин визиткабызды бөлүшөсүз деген келишим түзөбүз. Натыйжада бир топ жаңы кардарларды чогултабыз да, эки тарап тең утушка ээ болобуз. Эми терс көрүнүштү элестетип көрөлү. Биз сиздин интернеттеги баракчаңызга киребиз да, сиздин ресторандын тамак аштары өтө начар даярдалып, андан бир топ адамдар уугуп, ооруп калгандыгы тууралуу негативдүү комментарийлерди жазып салдык дейли. Натыйжада сиз бир топ кардарларды жоготтуңуз. Биз бул жоругубуз менен сиздин кардарларыңыз биздикине айланат деп ойлойбуз, бирок сиз бул тууралуу билип калдыңыз да, интернеттеги биздин баракчага кирип, сиз да биздин ресторан тууралуу бир топ негативдүү комментарийлерди калтырдыңыз. Акыр аягында эки тарап тең жоготууга кабылып, чогуу зыян тартып калабыз. Андыктан ийгиликтүү адамдардын төртүнчү сапаты эки тараптын тең пайда алуусун ойлонуу. Эч качан бирөөнүн жеңилүүсү сиздин жеңишиңиз деп эсептебеңиз. Жеңиш үчүн сөзсүз бирөөнүн жеңилүүсү шарт эмес. Сиз менен катар башка тарапта жеңишке жетүүсүн көздөңүз. Мына ошондо гана сиз көпкө чейин жеңүүчү болуп саналасыз. Биз бир китеп жаздык да, аны сизге саталы деп жатабыз дейли. Эгерде биз сизге сураныч, биздин китепти сатып алыңызчы, биз ага күнү түнү уктабастан канчалаган эмгек короттук деп айтсак, бул сизди кызыктырабы? Албетте жок. Биздин тарткан кыйынчылыктар менен сиздин эмне ишиңиз бар? Эмнеге эми сиз бул китепти биз кыйналып даярдаганыбыз үчүн эле өз акчаңызды коротуп сатып алышыңыз керек? Сиз үчүн бул китептен кандай пайда аласыз? Мына ошол маанилүү.
Демек ийгиликтүү адамдардын 5-сапаты алар өздөрү да пайда алуу үчүн алгач башкаларга пайда алып келүүнү ойлошот. Эки адам бакта алмалууну көздөп жатышат, бирок эч эле алмага жетпей жатат дейли. Эгерде ал экөө күч аракеттерин бириктирбесе, үйгө куру кол кетишет. Эгер ал экөө бири-бирине жардам беришсе, мисалы бири экинчисинин далысына чыга турган болсо, анда ал экөө көптөгөн алмаларды чогултушат да экиге бөлүп алышат. Мына ушул сыяктуу күчтөрдү бириктирүү синергия деп аталат. Мисалы менин бир долбоорума жогорку билимдүү мыкты дизайнер керек дейли. Кесиптик дизайн боюнча окуу үчүн бир нече жыл короткондун ордуна ушул жаатта 15 жылдык тажрыйбасы бар адамды командасы менен таап, аларды өз долбоорума тартышым керек. Себеби мен ага окшогон мыкты адис болгум келсе, өмүрүмдүн 10-15 жылын окууга жумшашым керек болот. Андыктан күч биримдикте экенин, биздин жашообуздагы убакыт да түбөлүктүү эмес экендигин унутпаңыз. Убактыбыз чектелүү, андыктан биз өмүрүбүздүн жүрүшүндө алган билимдерибиз да чектелүү. Бирок эгерде биз башка адамдар менен биригип, чогуу иштесек, анда биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чексиз болот. Ийгиликке жеткен адамдардын 6-сапаты синергияны түзүү жөндөмү. Бир адам ара менен даракты кесүү үчүн бир нече саат бою көпкө убара болот. Бир канча убакыт өткөндөн кийин чыдабай кеткен кошунасы ага келип, "Билесиңби, эгер сен арааңды курчутуп алсаң, батыраак кесип бүтмөксүң" дейт. Анда ал адам, "Эгер мен арааны курчутуп олтуруп алсам, анда ага көп убакыт кетип калат да" деген экен. Бул окуя күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн, бирок көпчүлүк адамдар ар дайым ушундай кылышат. Мисалы, ден соолукту чыңдоо үчүн спортко күнүнө болгону 30 мүнөт бөлүп туруу оор көрүнөт да, бара-бара дене оорлошуп, ден соолукта көйгөйлөр жарыла баштайт. Же болбосо күнүнө 15 мүнөт китеп окуп өнүгүүгө убакыт бөлбөйбүз, бирок Instagram, Facebook сыяктуу интернет баракчаларына, телевизорго же ушакташууга абдан көп убакыт коротобуз да, анан оор абалга туш келгенде жашоонун оордугун айтып, тагдырды күнөөлөп даттанабыз. Ийгиликтүү адамдардын 7-сапаты алар өз арасын курчутканга убакыт бөлүп турушат. Эгер сизге бул видео жаккан болсо жана ушундай видеолорду биздин каналдан дагы көрүүнү кааласаңыз, анда биздин каналга катталып коюңуз. Жана жаңы видео жүктөлгөндө эскертүү келүүсү үчүн коңгуроону басып коюңуз. Ошону менен катар, эгерде биздин видеолор сизге кандайдыр бир пайда алып келген болсо, досторуңуз, жакын туугандарыңыз менен да бөлүшүп коюңуз. Алар да пайда алышсын. Лайк басууну да унутпаңыз, себеби канчалык лайк көп болсо, YouTube бул видеону башкаларга да сунуштайт. Андыктан көбүрөөк адамдарга бул маалыматтын жетүүсүнө себепчи болуп калыңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.